Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын түндүк тарабы Комсомольский айылында турабыз. Ушул жерден 2 бөлмөлүү временка 6 соттук жер менен сатылаттыр. Азыркы чыгарылышта ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген туғандар. Биздин бул Комсомольский айылы Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан. Түштүк батыш жагында Фрунзе айылы, чыгыш жагында аэропортко кеткен чоң жолдун, чоң трассанын боюнда туғандар. Жээгинде жайгашкан бул айыл. Бул айылда мектеп, садик, мечиттер бар экен туғандар. Албакканга ыңгайлуу жерден үй керек деген туғандарыбыз болсо, ошол жакты карасаңыздар болот туғандар. Мынакей көрүп турганыңыздардай малдар жайылып, кенен жүрүшөт. Анан эми үйүбүзгө барган жолду сиздерге азыр көргөзөйүн. Азыр мен турган жол Школьная көчөсү туғандар. Сиздер ушул Школьная көчөсүнө келип, ушул Школьная көчөсүнөн бир көчө ылдый түшсөңүздөр, бул жакта проект Труйумая деген көчө жайгаштыр. Ошол көчө менен батышты карай бир аз бассаңыздар биздин сатылуучу үй жайгашкан туғандар. Биздин сатылуучу үйдүн адреси проект Труйумая 63 экен. Эси көп жолу кайтылады, бирок тил келбей койду. Сиздер да бир кайталап көрүңүздөр туғандар. Эгер ката болуп атсам, ошол Школьная көчөсүнө картага жазып, кенен издесеңиздер болот жайгашкан жерини. Лайктан басып, өз-өзүңүздү комментарийге жазып турасыз туғандар. Сатылуучу үйүбүзгө да жетип келип калдык туғандар. Мынакей, бул биздин сатылуучу үйүбүз. Тышкы тарабы блок менен тосулуптур. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Анан бул жакта свет, суулар бар экен. Эми үйүбүздүн короосуна кирели. Бул үйүбүздүн алды тарабынан көрүнүшү туғандар. Жана видеонун башында айтканымдай эле жердин аянты 6 сотук. Кызыл китеби бар туғандар. Эми биринчи болуп сиздерге бул үйдү көргөзөйүн. Үйүбүз толуктуу эле кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун туурасы 9га 6 экен. Тышкы тарабы текстура болуп тур туғандар. Эми ички тарабын көрөлү. Араң ачылды. Күн суук, азыр Бишкекте бир аз коюшуп калыптыр. Киргенде эле мондай бир прихожка. Бул жерди үй ээси өз негизи чаккан, кухня кылайын деген ою бар экен. Андан кийин ушул эле кухнядан туш киргенде бул жакта бир душ, ваннага расчет алынган бөлмө бар экен туғандар. Мынакей форточкалар коюлуптур. Азыркы учурда бул үйдө ээси жашабайт. Ушул эле айылда башка үй бар экен. Ошого жашабаганга байланыштуу сатып атыптыр үйдү. Андан кийин ушул жерден сол тарапка киргенде биздин биринчи бөлмө жайгашкан. Дубалдары обой экен. Түндүк тараптан бир пластик терезе орнотулган. Үйдө тарабы гипсокардан туғандар. Пол линолеум. Линолеумдун түбүнөн стояшка коюлуп, анын түбүнөн утеплять этилиптир. Андан кийин ушул эле бөлмөдөн түз киргенде биздин экинчи бөлмө жайгашкан. Узун туурасы 4,5 көрүнөт туғандар. Дубалдары обой экен. Үйдү тарабы гипсокардан. Түштүк жана чыгыш тараптан 2 пластик терезелер орнотулган. Ушундай көрүнүштү туғандар. Бул бөлмөнүн ылдый тарабында погреб, подвал, жертөлө бар окшойт. 3 башка термин менен айтып салдым. Эми үйдүн тышкы тарабын сиздерге көргөзөйүн. Мен кайра эле үйдүн алды тарабындамын туғандар. Бул жакта тандырыбыз бар экен. Бул жакта узун туурасы 10га 11 үйгө расчет алынып, фундамент да коюлуптур. Бул жака сиз кимден ким кайсы бир тууганыңыз алса, үй салсаңыз болот чоңураак. Эң түндүк тарабында биздин ажаткана. Границалары көрүп турганыңыздардай мына тегеренте тосулган. Кимден ким алам десе келсеңиз, ушул жерден сизге үй ээси 6 соттук жерди ажыратып бере алат туғандар. Эми үйдүн баасын айтайлы. Бул үйүбүздүн баасына $24,000 деп атышат. Звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. 24,000 десе эле 24,000 сатабыз деген эмес. Бир аз арзандатуулар болот туғандар. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Таза таппай калсаңыздар, менин номерим каналда турат. Мага чалсаңыздар, мен сиздерге бере алам туғандар. Анан бизде TikTok жана Instagram профилдер бар.
ал жакта ушул үйдүн жана башка ушул сыяктуу сатылуучу үйлөрдүн кыскача видеолору жана сүрөттөрүнү көрүп маалыматтарды алсаңыз болот. Аны деле базар жок деп английский менен издеңиздер. Бизде жана Telegram группа бар. Telegram группадан өзүңүздүн сатылуучу үйүңүздүн сүрөттөрүн жөнөтүп, маалыматтарын берип, клиент тапсаңыз болот. Издөөчүлөр да кириңиздер Telegram группага. Ал жакта биздин YouTube каналда жок, сатылуучу үйлөрдө бар туугандар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар. Лайк, комментти унутпайсыздар деген үмүттөмүн туугандар.